Туған айылым барам сені сағынып, көргім келіп көркөмүңө зарығып, саға қарай сапарыңда баратып, салам айтып түшүгө мен камынып. Туған айылым алтын уя мешигин, эгер менден капа болсоң кечиргин. Күн келсем да түн келсем да ардайым, мени күтүп ачык койчу эшигин. Кайда жүрсөм эстен кетпейт кадалып, калдың эле кереметтүү жаралып. Кайталаңгыс экинчи ирет мен үчүн, аттың арман сенде өктүп алалып. Ассаламу алейкум. Туғандар, достор, замандаштар, кесиптештер, жалпы салам. Москвада ауызгайра эле биз. Кыргызстанда жүрүп, бир жума жүрүп, энергия топтоп, күч топтоп, бирок чөнтөккө жукартып, күнгө күйүп келдик. Кудай кааласа эми ишти баштайбыз. Кыргызстандан баардыгыңарга ысык салам. Кыргызстан ошол эле боюнча өзгөрүү деле жок негизи. Кымбатчылык, эми Москвадан жаңы барганда 2-3 күн кымбатчылык экени билинбейт деле. 2-3 күн жүргөндөн кийин билине баштайт. Аны баардыгыбыз эле билебиз да. Күн ысык, ушунчалык ысык. Күндүзү кечке ысыйт. Түнү дагы ысыйт. Түнү көчөдө салкын эле. Үйдүн ичине күндүзү кирип калган ысык, күндүзү кирип алган ысык. Үйдүн ичин түнү менен ыстык чыгат, таңгамал 1-2 саат күн үйдүн ичи салкын болот, так целый день ысык. Барганда эле кымыз иче коюп, үйдө кымыз бар экен эле, кымыз иче коюп, ичим ортуп алдым. Жылда эле ошондой, дайым барганда эле ошондой. Вроде 3 заказ жаптым, 3 заказ зорго 1300 болду го заказ. Каналында 5 коэффициент. Бүгүнкү күнгө 2 август. Келген күнү 31 күнү келгем түнү. 31 күнү 10 кондум эле. Келип алып түн менен үйдө уктадым. Эртеси туруп алып кылсак төз алып кайра уктадым. Кечкурун туруп ойготкондон кылсак төз алып дагы уктадым. Короче, салкын экен да бул жер. Кыргызстан тынч, Кудайга шүгүр. Тугандарды менен жолугуп учурашып, эми көп бардыгы менен учурашканга колум тийбейт, эми бир жумада кайганы успеть эдесиң. Сагынычтарды таркатып, чөнтөктөрдү жукартып, жана айтып өткөндөй келдик, эми ишти баштайбыз. Так, 4-чү заказды жаптык. ПЦР тест боюнча. ПЦР тестти алыш керек, өткөзбөйт дейт. Алар өтө жакшы билишет, билип алыштыр, себеби биз 15-20 миңге билет сатып алгандан кийин по-любому кандай болгон учурда да ПЦР тесттен ушу 1000 сом үчүн качып башыбызды билет экен дагы жасашыңа керек дейт экен. Путешествие без ковида деген мына приложение бар го, баягы ошого кирип, мына QR-код чарып коет экен. Регистрация келгенде ПЦР тестиңер барбы деп сурайт экен. Анан QR-кодун көргөзгүлөчү дейт экен, көргөзүп коет экенсиң, болду дейт экен. Талашып көрдүм. Тест тапшырган, талашып көрдүк. Россияда ковидный ограничение токтогон. Силер эмнеге сурап атасыңар? Десек, токтосо токтоп туруп, бирок бизге андай неме келелек. Уведомлениячы. Уведомление келелек. Ошон үчүн бизде үстүдө постановление бар, сураш керек деген. Ошого сурай беребиз деп. Кыскасы, ошол элдин канын сормой. Смена сатып албадым, себеби обедте чыктым, обедте сатып чыгып алып смена сатып алгандай болгон жокмун. Машинаны жуудум, машинаны дарак түбүндө токтотуп койдум эле. Бир жумада үстүнө чымчык чычып, үстүн тоокона кылып таштаптыр.
Так, 5-ci заказды жаптык. Мына эмне азыр 31-ине келген боюнча регистрация жасаган адам таппайм. 3 айлык баягы бир күндө бар эле квартира кое турган регистрация дегенде таппайм. Тааныштардан жасатып жүргөн тааныштарга айтсам, деле квартира жок болуп атат дейт. Беркинде 1 жылдык регистрация вообще жасабай атат дейт. Базадан чыгып атат дейт. Тааныш эместерге чалып номерлерин таап, чалсам деле ошентет. Жо-моё. Регистрациясы жок эле айдап жүрөм азыр. Кудай сактасын эми, тосуп калса керек, тосуп калбастыр. Так, регистрация жасаган адам таптым. Бир орус группалардан таап, орус өтүп кел, коюп берем дейт. Внуковск поселение жака, ошого өтүп барайынчы. Так, без регистрация иштеш мен үчүн напряг. Напряжение болуп бересиң өзү эле, напрягаться этип эле. Качан тосуп калат экен эмне деп. Өзү тоспойт деле дейт. Тоскон өмүрүмдө ушул тоскондо регистрациям сураганын эсимде деле жок. Же сурайбы экен кайдыр. 6-чы заказды жаптым. Пока что 3200 иштегеним. Смена сатып албай эле иштеп атам. Себеби жумушум бар күнү смена сатып алыш не стоит. 1100 комиссия өтүп койдум. Так, регистрацияны да бүтүрдүк, куда кааласа. 3 айга жасап берем дейт. Мында бир неме бар экен, хостел. Анан кааласаң хостелге коем дейт, кааласаң мына изварина. Квартирага коюп берем дейт. Анан 3 айлык 5000 экен. И мынерден Внуковага самозаказ кылып, ошентип тура элем. Деме 5000 экен. 3 айлык. Анан 1 жылдыкчы десем, трудовойда жасап бере жаткан өзлөрүнүн фирмасы бар экен мынерде. Перевозка менен заниматься эткен. Бул сет экен да. Чоң сет экен, ошол жерде өзлөрүнүн адамдары мынерде стройкада иштегендер жашайт экен, хостел, чоң хостел экен. 1 жылдык 8000 экен. 236 сом дейт. Комфорт плюс. Так, давай. О. Кечетен бери сураштырдым регистрация боюнчачы. Сурашсам бардыгы эле ошо 3 айлыкты 6000, 7000ге чейин дешти. 3 айлыкты. Ал жерде Внуковада Глейген такси парковка бар. Жанында автомойка бар, самомойка. Ошентсе деле Внукованын жанындагы первая рейсовая жака такси парковка турат. Ого да катарынан туруп алышат да, парковка немесин көтөрүпчү, багажникин көтөрүп. Сен токтогонуңда камера кармаган болсо, кайда түшүрүп атканда түшүрүп туруп жаап туруп кетесиң да, ондо да кармаган болсо жөндөн-жөн 1,5 мың штраф. Мына Внуковага келгеле дагы спокойно тура бергиле, эмне, бу жерден эле заказ берет, ал жактан эле заказ берет. Кээ бирлер ойлойт да болсочу. Жакыныраак туруп калсам тезирээк заказ берет деп, жок кандай эмес. Баягы эки блондинка кыз таксиге отуруп, можно вперед сяду дейт экен бирөөсү. Экинчиси, давай аркага отурабыз десе, жок алдыга отурам деп. Неге алдыга отурам деп атасың десе, силерге караганда тезирээк жетем дегендей. Ол жерде деле бирдей эле, бул жерде деле бирдей эле. Комфорт плюс 1 саат дейт. Так, Внуковадан 800-летие Москвы дейт. Улица 800-летия дейт. Бул метро Селигерская, ошол жак. Короче, Ховрено ошол жака заказ алдым. Внуковадан канча чыгышы мүмкүн дески кресло менен. 50 километр экен, 1 саат 10 мүнөт дейт. Канча чыгат айтайынбы? 1600-1700 дей чыгат. Көрөбүз азыр канча чыгышын.
288. Нормально вообще. 1 saatten ötüp geldi okşa 1 saat 5 minut bu şunday da geldik. Ne oldu? Может в кресле? Креслоның қычығында кішінекей қыздың білдегесі қалып кетіпті. Шыны қайда келіп алып отпайбы. Москва Ситиден bir заказ алдым эле. Домойду көздөй. Я не там, дейді. Я на выезде, дейді. Я на выезде. Мына bir қыз тұрады ошол. Не чытап тұрмаған. Шығамын дағы сені жақшына қайғыл жеткізіп қоғам. Анам кетіп. 22-24 болду, шақыртқы заказ болса керек. Gel otur. Здравствуйте. Севастопольский проспект, да? İştеген бүгін анча деле эмес. Болгон 10 заказ жаптым, 5700 иштедим. Мен деле сатып алган жок. 1900 сом комиссия деп коюптум, 1947 почти что. Кайттыганда үйгө. Saat 22:53 öttü. Bu da kalaz ertenden başlap işti katırabız. Давайте.